Ардактуу көрүүчүлөр, замандаштар, караңыздарчы. Керемет болгон таэквондо боюнча машыгы жүрүп жатыр. Тагыраагы Жаныбеков Ырысбек мырза Ош шаарындагы таэквондонун башкы машыктыруучусу. Бүгүн дал ушул жаатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азыр мен сабактын ортосуна салам берип өтөйүн. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Ой, керемет. Сиздерден өзүңүздөрдүн таэквондо боюнча атайын саламдашуу окшойт, бул? Ошондой деп койсок болот. Мыкты. Кесип көрсөтүүсү бүгүн сиздердикинде конокто десек болот. Андыктан дал ушул жаатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азыр кандай сабак өтүп жатасызбы? Сабак өтүп эле, ошону каттап бүтүрүп коелу. Анда сиз окуучулар менен сабак өтө бериңиз. Биз күбө болуп туралы. Андан кийин дагы да болсо маекти алдыга карай улантабыз, Рахмат. Ырысбек ага, эми айтсаңыз, дал ушул таэквондонун Кыргызстандагы орду кандай? Таэквондо спорту боюнча Кыргызстанда азыр учурда орду кандай болууда? Азыр таэквондо мындай өндүгүп келе жаткан спорттордун катарына кирет десем жаңылышпайм. Себеби бизде мына күрөш тармагынан Ажал Махмудов, Айсул Тыныбеков ушу эжелерибиз артынан, байкелерибиз артынан күрөш көтөрүлүп кетти Кыргызстанда, атышып кетти. Эми келечекте ишенем, таэквондондо ушундай чемпиондорду тарбиялап чыгып, атын көтөрөбүз деген. Азыр бул өнүгүп келе жаткан спорттордун катарына кирет десем жаңылышпайм. Деги эле таэквондо деген кандай түшүнүк жана ошондой эле спорттук оюндардын кандай түрүнө кирет, ошол боюнча айтсаңыз. Эми таэквондо деген сөздү чечмелеп берейин, Бул тея деген удар ногами, бут менен удар деген. Квон деген удар руками, кол менен удар. До деген путь, жол деген да. Ушул таэквондо деген үчкө эми мааниси ушундай болуп бөлүнөт да. Негизинен эле бул таэквондо мындай кооптуу спорттук түрүнө кирбейби? Мисалы үчүн колду кайрып, же болбосо колдорго жаракат кетип калып, же болбосо сындырып алган учурлар. Жок, андай учурлар аз кездешет. Негизинен айтканда, биздики мындай основной растяжкага, мындай ударларга көпүрөөк басым жасайбыз. Өтө жесткий эмес, өтө нежный да эмес да, мындай самооборонага өтө жакшы спорт десем болот. Бул деги эле бул спорттун түрүн сиз кантип тандап калдыңыз эле? Мен окуган мектепке ушу таэквондо спорт түрү келип ачылып калды. Анан ошол жакта Иманалиев Атай деген мен өзүм агайым, эң биринчи агайым ошол ачкан. Ошол колдо машыгып жүрүп, ушул деңгээлге жеттим десем жаңылышпайм. Ушул агайдын артында жүрүп, агай мени көптөгөн жакта чыгарды, аракет кылдык. Анан Ошко келгениме 3 жыл болуп калды, ушул таэквондонун Ош шаарында ачканыбызга. Негизи буга чейин таэквондо ГТФ түрү Бишкек менен эле Чүйдө бар болчу, башка областтарда жок болчу. Биринчилерден болуп, ошо Ошко мен алып келдим. Ош шаарында. Ош шаарында аштыга. Азыркы учурда ушул жерде бар. Мыкты. Сон азыркы учурда Ош шаарында дээрлик жаштардын кызыгуусу кандай? Кызыгуусу күндөн күнгө өсүп атат. Биринчи келгенибизде эч ким деле билчү эмес ушул болчу. Анан мени реклама кылдык, кандай кылдык, роликтер тарттык. Балдарга болушунча келген залга келген балдарга көп нерсени өргөткөнгө аракет кылдык. Ошо келген балдардын кетип келбей ошол жакта калып атат азырынча. Агай, бул жактарда атайын сокку иштөө же болсо тебүү. Негизинен таэквондо бул кооз, бутту көтөрүп тебүү жана ошондой эле ыкчам кыймылдоо деп түшүнүк берет эмеспи? Ооба. Азыр бул жактан бизге көнүгүүлөрдү көргөзүп бере аласызбы?
Биздин спорт бул кол бут экөө тең чогуу иштейт. Бир эле бут эмес, бир эле кол эмес, экөө менен тең чогуу. Мисалы, эң эле алдыңкы база болуп коет, бул левый сол колдон баштайбыз. Биринчи атака, сол кол. 1. Эми ушул эле ударды серия менен кошуп кетсек болот. Сол кол менен урабыз, оң бут менен башка тебебиз. Бир аз. 1, 2. Эми ушул эле ударды айланып тепсек да болот. Сол кол менен урабыз, артка жылабыз, кайра башка тебебиз. Дагы бир жакшы удар бар. Бул аралыктан сокку деп коет. Мисалы, аралыкты алабыз, ушул аралыктан тиге жетип барышыбыз керек. 1. Эң оңой жана мындай ыкчам ыкма да. Деги эле бул атайын соккун уруу менен биргеликте өзүнүн коргонуна дагы пайдасын тийгизет да. Ооба. Эми бул спортко келген бала өзүнүн самозащита кыла алат, 100% кыла алат. Себеби бул жерде стойкадан эмелерди полностью үйрөтөбүз. Колдон келишинче. Мыкты. Эгерде жаш биздин жеткинчектер ушул тармакка кызыгам деп, деги эле таэквондо кесибин, спорттун түрү болгон таэквондо кесибин тандайм деп турса, кандай кеп кеңештериңизди бересиз? Таэквондонун эси тандайм деп турсаңыз, таэквондо негизи бул таэквондого 5 жаштан баштап кабыл алабыз да. Анан ошо айтты, мен чоңоюп калдым, мага кеч коо деп, ал эч качан кеч эмес. 50 жашка чейин кабыл ала берет. Таэквондодо. Себеби бул таэквондо бокстай баягы колун 1-2 айда көнүп кетпейт да, буга бир аз убакыт керек. Ошон үчүн буттун эмеси бир аз кыйынаак болгон үчүн буга бир аз көбүрөөк убакыт керек болот. Саламатсыздарбы, урматтуу атайлар. Азыр биз сиздерге таэквондо боюнча тепкендерди, балдардын ударларын сиздерге биз көрсөтүп беребиз азыр. Айла, бисмилла. Передний 1, 2, айланып туруп, 3, кийинки. Кеттик. Түп. Арт менен 1, 2, 3, кийинки. Кыймылда. Колду көтөр, кеттик. 1, 2, 3, кийинки. Жок, жеңип тур. Колду көтөр, кеттик. 1, 2, 3, кийин, кыймылда. 1, 2, 3, молодец. Кыймылда. 1, 2, 3. Все. Азыр биздин кийинки көнүгүүбүз бул айланып тепкенди көрсөтүп беребиз. Азыр биздин кыздар сиздерге көрсөтүп берет. Кеттик. 1, кийинки. Кел. 1, шаг. О. Кел. Шаг. О. Кел. Шаг. Вот. Азыр биздин окуучуларыбыз сиздерге таэквондо боюнча биздин хёнг деп коет. Дангун Хёнг Туль азыр сиздерге көрсөтүп берет. Вперед. Кene. Дангун Хёнг Чмэ. Сей, чак. Claro. Вперед. Кene. Чак.
көнүгүүлөрдү жашоодо дал ушул сокку уруу менен чектелип калабызбы же кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек дагы? Тайквондо основной биз растяжкага басым жасайбыз. Шпагатка, бут чоюлуусуна, ударларга, ошо деги эле баарына көбүрөөк басым жасайбыз. Сиз жерде азыр көргөзүп берип, пайдалуу жактарын дагы айтып берсеңиз болобу агай? Мисалы, Чоюу жана ошондой эле дагы. көптөр эме келет, шпагат тийбейт депчи. Ана шпагатты бир отурганда эле тие калбайт. Ага бир аз мээнет кылыш керек, күнүгө аракет кылыш керек. Эң оңой көнүгүү көрсөтүп берсем, чуркап келгенден кийин бир аз бутту эки жакка айлантып, эки жакты жибитип, анан перекаты деп коет. Оң солго отуруп, эки жакка. Потом алдыга чыгарабыз муну. Алдыга чоебуз бир. Алмаштырабыз ошондой эле. Кайра тизени өзүбүзгө көтөрөбүз мындай. Бул жакта мышцалар полный чоюлуш керек. Ошону эле солун көтөрөбүз. Анан жерге отуруп деле буттардын эмесин карабыз. Бутту карап, башты тийгизебиз. Буну эме кылганда муну асты жактагы тамырлар чоюлуп, бир аз растяжка эме болот да. Анан ушул көнүгүүлөр бүткөндөн кийин шпагатка отурсаңыз, мындай бир аз жеңилирээк болот. Азыр сиздерге тайквондодо бир аз сокку уруу, тепкен отработкаларды сиздерге бир аз көрсөтүп берсем. Эң алгачкы эле стойка турабыз, кыймылдайбыз. Долечаги патшак деп коет булар бизде. Эми кийинки ударга өтсөк, крычаги билиңиз, айланып беребиз. Стойка турабыз, бутты чытайбыз, башка карайбыз. Дагы бир жол көрсөк, биринчи сол бутты чытайбыз, бул жактан карайбыз. Эми үчүнчү, юпчаги билиңиз деп коет, айланып ичке тепкенди көрсөтөбүз. Ошондой эле бутты алдыга чытайбыз, прыжке ичке тебебиз. Дагы бир жол көрсөк, эми эң эффективдүү удар долечаги задний дальний деп коет, аралыктан сокку. Биринчи, ошондой эле стойка турабыз, оң бутты чытайбыз, айланып туруп, кайра оң бут менен ичке тебебиз. Эми ушул эле ударды сол бут менен көрсөтүп берсек. Ушул эмеге эле кошуп, кол бут менен чогуу связка иштеген эме көрсөтүп берсек. Тайквондо жөнүндө бир аз айтып кетсем, тайквондо бул корейский боевой вид спорт, өтө кооз спорттордун бир түрү. Бул жерде сиздер бийикке тепкенди, кооздукка тепкенди, ошондой эле ылдамдыкка тепкенди үйрөнөсүздөр. Баарыңыздарга кеңеш берет элем, ушу тайквондо менен машыкканды ден соолукка эң жакшы спорт бул тайквондо деп кеңеш берет элем. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, ЛТР Билим Илим каналында кесип көрсөтүүсү. Бүгүн таеквондо боюнча Ош шаарындагы башкы машыктыруучу Жаныбеков Ырысбек мырза менен таеквондонун сырлары, кереметтери жана ошондой эле кызыктары туурасында, дал ушул кесип туурасында маек курдук. Агай, дагы да болсо ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизде ийгилик болсун. Келгениңиздер үчүн рахмат. Дагы да болсо иштерманды кылып, мыкты кыргыздын жигиттерин тарбиялай бериңиздер. Сак саламатта туруңуздар. Сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө кесип көрсөтүүсү мына ушун менен өз берүүсүн жыйынтыктады.